Бул медицина тармагындагы ири жетишкендик. Ондогон жылдар бою жүргүзүлгөн изилдөөлөрдөн жана сыноолордон кийин Кениядагы бул вакцина акыры дүйнөдөгү эң коркунучтуу инфекциялардын бири болгон безгек оорусуна каршы табылган даба. Илдет безгек паразитине чалдыккан чиркейлер аркылуу жугат. Бул оору кишинин этин ысытып, кээ бир учурларда органдардын иштебей калышына алып келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вакцина эми Африка боюнча кеңири жайыла турганын билдирди. Биз көптөн күткөн жаш балдардын безгек оорусуна каршы вакцина илимдеги, балдардын саламаттыгындагы жана малярияны көзөмөлдөөдөгү ири жетишкендик. Бул вакцинаны азыркы малярияга каршы каражаттар менен чогуу колдонуу жыл сайын 10 миңдеген жаш өмүрлөрдү сактап калууга өбөлгө түзөт. Безгек дүйнөлүк коркунуч, бирок өлүмдүн 95% Африка континентине туура келет. Жыл сайын чейрек миллиондон ашын 5 жашка чейинки африкалык балдар безгектен каза табышат. Бул ар бир 2 мүнөттө бир бала чарчап калат дегенди билдирет. 30 жылдан ашык убакыттан бери британиялык GSK аттуу фарма гиганты вакцинанын үстүнөн иштеп келди. 2019 жылдан бери Ганада, Кенияда жана Малавиде 800 миңден ашуун бала эмделген. Сыноолор көрсөткөндөй, ал безгек оорусун 40% кыскартат. Ал эми безгектин оор түрүнө чалдыккандар 30% кыскарган. Бирок бул 4 дозаны талап кылат. Анткени иммунитет убакыттын өтүшү менен түшөт. Андыктан кошумча күчөткүч вакцина талап кылынышы мүмкүн. Демек ал жаш балдарга сайылуучу башка вакциналарга караганда азыраак эффективдүү. Бирок ошондой болсо да RTS-S деп аталган вакцина чоң таасирге ээ. The RTS vaccine is a game changer. С вакцинасы өмүрдү сактап калуучу каражат. Ал өз убагында жаралды. Африкада безгек оорусун азайтуу боюнча иштер соңку жылдары жайлап калды. Инновациялык куралдар жана ыкмалар тез арада глобалдык безгекке каршы күрөшүү аракетин калыбына келтирүү үчүн керек. Безгекке каршы көбүрөөк эффективдүү вакциналар иштелип чыгууда. Анын ичинде Оксфорд университети тарабынан иштелип чыккан вакцина да бар. Бирок бул жакшы кабарга карабастан калкалоочу торлор, инсектицидтер жана безгекке каршы дарылар бул байыркы балей оору менен күрөшүүдө чечүүчү ролду ойной беришет.